ак үйгө барып түкүргөнүмдө мен ошол жерде сүйлөп, сөздөрүмдү түшүнүктүү кылып айтып, ошолордун урматына деп түкүргөм. Аны кээ бир адамдар туура эмес түшүнүп атат. Ошол түкүрүктүн маанисин эмес, ошол сүрөтүн карап алып түшүнгөн адамдарга бул туура эмес көрүнүп атат деп ойлойм да. Бирок ким кандай ойлосо дагы мен алардын оюн туура эмес деп айта албайм. Анткени ар бир адам өзүнүн акыл эс оюна жараша жашайт. Алар кандай туура деп ойлосо, алар үчүн ошондой туура болот да. Менин түшүнгөнүм ушул бийликтегилер менен элдин ортосундагы ишеничи эмне үчүн жок экенин түшүндүм. Жана ушул биздин өлкөбүздө эмне үчүн ушундай проблемалар көп болуп атканын түшүндүм. Түкүрүк бул деген адамдын денесинен бөлүнүп чыгуучу суюктук деп ойлойм. Бул ошол эле адам тердегенде же заара кылгысы келип, же болбосо көзүнөн жаш акканда, мурдунан суу куюлганда ушундай нерселер бул адамдын денесинен чыгып турат. Ошол эле сыяктуу бул дагы түкүрүк ошондой болуп адамдан бөлүнүп чыгып турат. Адамда бизди Кудай ушундай кылып жараткан, биз ушу адамда алмашуу процесс жүрүп турат. Биз аны каалайбызбы, каалабайбызбы, биз аны токтотууга мүмкүн эмес. Макул, туура, бул таза болгон жакшы, бирок аны законго киргизүүнүн кажети жок болчу. Мисалы, тердегенде душка түшөсүң, заара кылгың келсе туалетке барасың, түкүрөйүн десеңчи каяка түкүрөсүң? Андай болсо түкүргүчтөрдү койбойт беле ар кайсы жерлерге. Түкүрчү адам өзү билет каяка түкүрүштү. Аны халтура закон кылып чыгарыштын кереги жок болчу. Макул, эми бул закон чыгып, элдердин баары түкүрбөй тартиптүү болуп калды дейли. Эми муну башка жагынан карап көрөлүчү. Мисалы башка бир дүйнөлүк оюндарда футбол болуп атат деп кой, бир стадиондо, чоң стадиондо, ал жакта канча деген мамлекеттин кишилери келет, канча деген мамлекеттин адамдары келет, ал жер деген общественный место да. Анан ошол жерде футболду ойноп жүргөн адамдар футбол ойноп атып, чуркап жүрүп, ошореки зарылчылыгы келгенде, ошореки шилекейи келгенде стадионго түкүрүп эле атышпайбы? Ошончо общественный местода туруп алып түкүрүп атышат. Аларды элдер көрүп атат, биз деле көрүп атабыз. Эми аларды карап алып биз туура эмес кылып атат, сен түкүрбө деп эйлейбиз да. Эми ойлосоңор, ошол футбол кийин келечекте бизде болуп атат деп койгула. Ушул закон боюнча эле. Анан биз келечекте бир чоң стадион салып, ошол жака келген мамлекеттен, башка жактардан келген элдер келип атат. Биз кыргыздар өзүбүз чогулабыз, аябай болеть этебиз, биз аябай түкүрбөй, таза, тартиптүү отурабыз да. Анан ошо общественный место болуп калды да ал жер. Анан ошол жерде футболчулар ойноп аткан футболчулар ошолор түкүрсө, алар значит биздин законду бузуп аткан болот да, туурабы? Алар ошореки түкүргөнүн көрүп турабыз баарыбыз. Анан законду бузуп атканын көрүп турабыз. Эми биз аларды токтотуп алып, 5500 штраф салдырабызбы аларга? Ошореки оюнду токтотуп, ошореки сен түкүрдүң деп ошол оюнчуну кармап алып аларга штраф салалы, анткени алар биздин законду бузуп атпайбы анда? Анда биз оюнду көрбөй эле биз ким түкүрөт азыр деп эле ошону карап калат экенбиз да. Анда ошореки судья дагы ошореки оюнду карап атып ким түкүрсө, ошого барып кызыл карточкасын көрсөтүп, сен түкүрдүң, штрафыңды төлө деп, ага анда закон боюнча токтотуп, оюнду ошондой токтотуш керек болуп калат да, туурабы? Мына көрдүңөрбү? Ошол закон мындай толук ойлонулуп, мындай териштирилип чыккан эмес да. Муну деген жакшылап ойлонуш керек болчу да биринчи. Кээ бирөөлөр ушул жерде ыйык деп алышыптыр да. Мен түшүнгөн жокмун ошону. Эмнеси менен ыйык ошол жер? Мына ошореки ошол жер үчүн кыргыздар талаада кул болуп жүрөт. Мына ошол жер үчүн кыргыздар мойнуна чейин карызга көмүлгөн. Мына ошол жер үчүн биздин кыздарыбыз, биздин жаштар, үйлөнгөн жаштар ажырашып, бүт бары жолун таппай, ар кайсы жерде темселеп, балдарын бияка таштап коюп, ушинтип темселеп жүрөбүз да. Ошол жер үчүн. Ошол жер үчүн бояктагы энелер, апалар көчөдө базар жайып отурушат. Кыргыздар бөлүнүп атышат. Ошол жер үчүн жерлерибиз, кеңдерибиз сатылып атат. Ошол жер үчүн кыргыздын азамат жигиттери өлүп атат. Анан ушул жер силерге эмнеси менен ыйык? Мен үчүн бул жер бир темирден корулган эле, таш топурактан турган эле дубал.
Билесиңерби бул жер кимдер үчүн ыйык? Бул ошол жерге кирип алып, кыргыздын байлыгын ичип, тоноп, урдап аткандар, жана ошол жерде жип минип торт жеп жүргөн адамдар үчүн ыйык да бул жерчи. Мына Жанар Акаев туура айткан. Ошол жерди музей кылыш керек деп ойлойм да. Ошол эки ичип жегичтер тарыхта калыш керек. Мен бул сөзүнө кошулам да. Билесиңерби мен үчүн эмне ыйык? Ушул мына Кудай жараткан ушул аалам ыйык мен үчүн. Ушул ааламдын ичиндеги кичинекей болгон Кыргызстан ыйык. Ушул Кыргызстан ичиндеги тоолору, андан аккан суулары, токойлору, кеңдери, жерлери, анын ичиндеги жаныбарлары, мына ошолор мен үчүн ыйык. Ушул жерди байырлап келаткан, коргоп келаткан, ушул убакка чейин биз үчүн коргоп берген мына ушу биздин баатырлар ыйык мен үчүн. Ушул эки жерибизде тарыхы терең, кылымдар бою жашап келаткан кыргыздын духу ыйык мен үчүн. Менин келечекке максатым түз. Кыргызстан оңолот деп мен ишенем. Мына мени уят кылды деп атасыңар. Дагы силерди ким уят кылып атат? Талаада кул болуп жүргөн кыргыздар уят кылып атабы? Же туура эмес жолдо жүргөн кыргыздын кыздарыбы? Же силер торт жеп жатканда катыган нан тиштеген жетимдер уят кылып атабы? Же көчөдө отурган апалар уят кылып атабы? Туура, мен уят кылдым. Мен уят болдум. Мени кечирип койгулачы, урматтуу кыргыз элим. Менин жүрөгүм таза. Буга чейин кыргызымды сүйүп, кыргызмын деп жашап келгем. Мындан аркы өмүрүмдө дагы кыргызымды сүйүп, кыргызымдын келечеги үчүн ак жана таза иштөөгө, жада калса ок тозгонго да даярмын. Мени айткылачы, бизден бөлөк дагы ким кечирим сурайт? Жерибизди, кеңибизди саткандар кечирим сурайбы? Ичип, жеп, тоногондор кечирим сурайбы? Кыргызды карызга батырып, ушундай абалга таштаган адамдар кечирим сурайбы? Кана ошолор кыргыз үчүн күйгөн болсо, мен кыргызмын дей турган болсо, анда кечирим сурабайбы? Ошол ичип жегичтердин акчасын алып шайлагандар ар бириңер кечирим сурабайсыңарбы анда? Мына мен кечирим сурадым. Дагы ким кечирим сурайт эми? Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мына азыр мамлекетибиз оор абалда экенин баарыбыз билебиз. Карызбыз деп атабыз. Ичип атат, урдап атат, жеп атат деп атабыз. Кытайлар деп атабыз. Ушул иштин баарын чечиш үчүн митингге чыгабыз деп атабыз эл. Митингге чыгып, биз бул ишти чече албайбыз. Эгер митингге чыксак, бул иш мындан да оор болот. Мунун башка жолу бар. Мына мен билем, мен мамлекетти оңдой алам десем, кээ бир адамдар күлөт. Туура. Мен мамлекетти оңдогудай сыйкырчы чал эмесмин. Мен мамлекетти оңдогудай президент же депутат же министр эмесмин. Мен оратор эмесмин, элдин башын айландырып сүйлөгүдөй. Мен миллионер эмесмин, баарын сатып алгыдай. Менде даже дипломум да жок. Анткени өрттөп салгам. Менде власть да жок, баарын башкаргыдай. Бирок менде идея бар. Эч кимде жок идея, мына менде бар. Ошол идеянын артында план бар. Ошол пландын артында мына мен бармын. Туура, мамлекетти оңдош үчүн жанагы мен айткандын баары керек. Пока аларда ошондой идея болмоюн, мамлекетти оңдош кыйын. Менин күчүм жетет. Ошол кыргыз элим үчүн иштейм деген адамдардын жардамы менен. Намысы бекем эр азаматтар менен мамлекетибиз оңолот. Мен дагы айтам. Мен мамлекетти оңдой алам. Мен мамлекетти оңдой алам. Мен мамлекетти оңдой алам. Ассаламу алейкум, туугандар. Мына жакында жаңы жыл келатат. Ошого даярданып баарыбыз. Мамлекетибиз дагы площадка елкаларды коюп атат. Шу жаңы коюлган елканы аябай жакшы ойлоп таптыр да. Ким ойлоп тапса дагы ушул кыргыз элибиздин келечегин ойлоп, ушу елкага кеткен акчаны үнөмдөп, пластмасса елка коюп, мына азыр баарыбыз кубанып атабыз. Ушу келечекте жыл сайын эле ушу елкага акча корото бербей, мына бир елка алып койдук, пластмасса елка. Муну эмки жылы да коюп, ушинтип акчаны үнөмдөйбүз деп биздин келечегибизди ойлогон адамдар жакшы ойлонуптур да. Эми мындан дагы жакшыраак ойлонсо болот беле деген ойда. Ушу елка
Биз үчүн эмне үчүн керек бул? Биз өзүбүз мусулманбыз дейбиз дагы, анан елканы коюп алабыз да ортобузгачы. Аны канча деген акчаларды кетирип, аны баарын кооздоп алабыз да, анан биздин елка сонун болду деп жыргай беребиз да. Эми ойлоп көрсөңөр, биздин келечекти ойлоп, акчаңарды үнөмдөп, ушу елканы пластмассага кылып алдыңар да. Биздин келечекти ойлосоңор, мисалы мындай болмок болуш керек деп ойлойм да. Миллион балаты алып келип туруп, бир жылы бир областка, бир жылы да бир областка, бир жылы да бир областка тигип отурсак, жыл сайын ушу мамлекетибиз ушунчалык кооз болмок да. Ошондо биздин келечекти ойлогон болмоксуңар да. Ошол балатылар өсүп, чоңоюп, кийин келечекте ошолеки ушунчалык мамлекетибизге кооздук бермек дагы, анан ушундай элдин баары кызыкмак да. Анан ошону менен биз туризмди өнүктүрүп алсак болот да. Башка мамлекеттерди карап, ошолорду туурап өнүгөбүз деген болсок, биз анда эч качан өнүкпөйбүз да. Биз өзүбүздүн жолубузду өзүбүз түзүшүбүз керек. Азыркы ушул жол менен кетип бараткан жол менен биз эч жака жетпейбиз. Бизде башка жол бар. Мен билем кайсы жол экенин. Биз эң алдыңкы өнүккөн мамлекет болобуз десек, биз ушул жолго түшүшүбүз керек да. Биздин келечегибиз биздин колубузда. Бизди эч ким өнүктүрбөйт. Биз өзүбүз өнүгүшүбүз керек. Бизге башка мамлекеттер жардам бербейт эч качан. Ошон үчүн келгиле кыргыз элим бири-бирибизди колдоп, өзүбүздүн жолубуз менен өнүккөнгө аракет кылалы. Баары жакшы болот деп мен ишенем. Депутат бул ким адам белең, анда ук жазып келем казал менен. Бул дадан сага окшогон айырмасы, ал жалгыз биз көбүрөөк добуш берген. Алдыда добуш берер шайлоо убак, алдыңда дубанадай бирөө турат. Ал ким тааныбайсың өзүң дагы, жалдырап добуш сурап колун сунат. Мен деген өйдө жакты байкадым дейт, силердин кем карчыңды айтамын дейт. Буюрса шайлансам мен мыйзам кийирип, толтура акча менен кайтамын дейт. Бал тилин салыбандан баштап кебим, силерден суранарым жалгыз менин. Шайлап эле койсоңор болду эле деп, таанытармын аларга ата тегин. Шайласаңар баарыңарды жыргатамын, пенсиясын көбөйтүп кемпир чалдын. Арасында кол салып жеп ичкенди, кара күчкө саламын, кыйратамын. Айткандарың кулак түрүп баарын укту, ой чиркин чыгарды демиште бүттү. Болду эми аткарылсын айткандарың, эл ага бата берип шайлоо бүттү. Арадан андан бери айлар өттү, баягы депутаттын дайыны өчтү. Үмүтү үзүлгөн соң кайран элдин, калышты кудай дешип карап көктү. Бир күнү иномарка пайда болду, эки айы алды артын тозуп жолду. Түшө калып бирөөсү эшик ачып, экөөсү карап калды оңду солду. Керилип бирөө түштү машинадан, кыймыл жок кас чабасы бараң-араң. Беркилери тегеренип кошо басып, жанына жан жолотпой коруп алган. Аңгыча эл котурап чогулушту, күткөнсүп алдын ала коркунучту. Көргөнүнө ишенбей селейишип, обочолоп алардан корунушту. Эх деди араң-араң сөзүн баштап, көрдүм дейт таразалап баарын тактап. Ал жерден не керек мага эми, баары бар жетиштүү деп өзүн мактап. Баягы сөздөрүмдү кайталайм дейт, эмкиде шайласаңар аткарам дейт. Анткени үйдө жакты жакшы билем, достор бар айтпаганда башкалар дейт. Эх чиркин кандай гана караңгылык, адамды жаратканго арам кылып, бийликке жетип алып эми элди карабай кетип жаттың жылма-жылып. Мага дейт эч бир адам тийише албайт, каматып саламын дейт тийсе кармап. Анда дейт добушуңду бербесең да, баары бир шайланам дейт менде салмак. Эх чиркин, ыйлаттың го кемпир чалды, чакалап ичип бүттүң кашык канды. Сендейдин батаның кусурусун, экинчи келбегинин кетип калгын. Ошентип ал депутат узап кетти, жокчулук эл турмушу ага кеппи. Эптеп эле өз жашоосу өтсө болду, тултуйтуп жүрө берсин калың бетти. Уккула депутаттар бул жагдайды, турмушта эл болбосун асан кайгы, элиңе эмгек менен кызмат кылып, аткаргын